Бүгүн көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине катышуучу мамлекеттердин жаштарынын 17-чи Дельфи оюндарынын соңку күнү. Кымыш өлкөлөрүнүн жаштарын бириктирген жана өлкөлөр ортосундагы достукту чыңдоого өбөлгө түзгөн сынак искусство чеберлерин иргеп алат. Ага 10 жаштан 25 жашка чейинки шериктештик өлкөлөрүнүн өкүлдөрү болгон командалардын курамында 600гө жакын улан кыздар катышып, фортепиано, скрипка, көркөм сүрөт искусствосы, академиялык ырдоо, жеке элдик ырдоо, эстрадалык ырдоо, элдик би, элдик аспаптар, үйлөмө аспаптар, көркөм кол өнөрчүлүк боюнча 10 номинация боюнча сынактан өтүштү. Мы очень рады принять с регионов, с Таласа, с Жалабада. Биз Талас, Жалалабад, Баткен региондорунан балдар келип, Орусия, Белоруссия, Казакстандык кесипкөйлөр менен сынакка катышып жатканына кубанып жатабыз. Анткени бул өлкөлөрдүн балдары мамлекеттик ансамблинде машыгышат, же хореографиялык училищеде окуп, жогорку окуу жайларга тапшыргандар. А биздин балдар элдик би номинациясындагы сынакка активдүү катышып жатышат. Эң сонун программа тартуулашты. Мен бул жааматтын жетекчилерине ыраазычылык билдиргим келет. Алар өздөрүнүн региондорун жана кыргыз улуттук колоритти көрсөтүүгө аракеттенишкен. 17-чи Дельфи оюндары калаадагы бир нече аймактарда өттү. Шарт боюнча алдын ала тапшырмалар берилип, агалай катышуучулар өз өнөрлөрүн көрсөтүүгө аракеттенишкен. Бияктан бизге деген родной мотив деген тема берилген. Биздин этно стилде кожадан бизден оймолорду салып, ручной тиснение кылып, оймолорду салып, кыргыздардын этно кошелек, монетница, ключница дегендерди жасап чыктык. Көркөм сүрөт боюнча балдар сүрөт тартышты. Эми биз ошо калыстар курамынын жыйынтыгын күтүп атабыз. Кандай чечет ал калыстар курамында. Ал эми балдар абдан аракет жасашты. Өзүнүн колунан келген эмгектерин, мурда бүткөн эмгектерин алып келип илишти. Ошо менен бирдикте ушул жерде жаңыдан жасашты да. Сынактын калыстар тобуна Кымыш өлкөлөрүнүн 30дан ашык көрүнүктүү искусство ишмерлери, сүрөтчүлөрү, профессорлору жана искусство таануу илимдеринин докторлору калыстык кылышкан. 2 дня в Бишкеке проходил уникальный. Бишкекте 2 күндөн бери жаш кол өнөрчүлөрдүн сынагы өтүп жатат. Бул жерде Кыргызстан, Россия, Белоруссия, Түркменистан жана Казакстан катышууда. Калыстар тобу үчүн мындай дасыккан жаштар арасынан мыктысын тандап алуу абдан кыйынчылык жаратты. Анткени катышуучулардын баары татыктуу. Аларга берилген убакыттын ичинде белгилүү теманын алкагында тапшырманы аткаруу оңой эмес болду. Алар мүмкүн болушунча аракеттеништи. С огромным трудом. Эскерсек 17-чи Дельфи оюндары 7 октябрда расмий ачылышы өткөн. Кымышыга катышкан мамлекеттерден 17-чи жаштар Дельфи оюндары уюштурууну жана өткөрүүнү Кыргыз Республикасынын Маданият министрлиги, Кыргыз Республикасынын Дельфи комитети, Кымышынын аткаруу комитети, Кымышыга катышкан мамлекеттик парламенттер аралык ассамблеясынын колдоосунда, Кыргыз Республикасынын кызыктар бийлик органдарынын жана Бишкек шаарынын мэриясынын катышуусунда ишке ашып, эл аралык Дельфи комитетинин колдоосу астында өткөрүлүүдө. Нурзада Сыдыкова, Азамат Ахмат уулу, регион, Бишкек шаары.